Эфир Ислантабыз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Кыргызстанда негизи спорт жаатында жакшы бир ийгиликтүү жылдар деп айтсак да жаңылышпайбыз. Анткени акыркы бир нече жылдар бою дал ушул Кыргызстандан чыккан спортчулар жакшы бир ийгиликтерге жетишүүдө. Алардын катарында албетте студиябызга келген Асанов Аскат, Жумабаев Жылдызбек мушкерлер жана Курбанбек уулу Чербек менеджер Дана Уайт деп койсок болобу? Студиябызга келип калган чагы. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Дароо эле дал ушул сиздер алектенген спорт түрү боюнча суроолорду узаталы. Качан дал ушул спорт түрү менен алектенип баштадыңыздар? Анан буга чейин башка бир спортко катышып көрдүңүздөр беле? Жооп бере берсеңиз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Баткен областынын Элек районуна караштуу Искоч айылынан боломун. Жашым буюрса 27. 1994 жылы болгом. Спортко кызыгуум ушул ата-мекенге кызмат өтүүгө 2014 жылы бардым, күзгү приз болуп. 2014-2015 жыл улуттук гвардияда кызмат кылдым. Ошондон спортко кызыгуум башталып. Дароо эле ММАга башпактыңызбы же башка спорт менен? Армейский рукопашный бойдон баштадым. Ошондон баштап, армияда ошондон баштадым. Россияга келип, жанагы Омскидеги Александр Шельменконун залда тренировка кылып, ошонун бир-эки армейский рукопашный бой өткөрүп, мастер спортто алып 2019. Ошонун Москвадагы Колизей боюнча, бой изятыштыл боюнча орус мушкери Панчфлоп деген жакшы мушкер. Ошону менен кече 2020 жылы 16 августта чоң турнир болду. Шартка байланыштуу келе албай калды. Победаны мамат көрүп берди иншалла. Сонун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Негизи ошо спорт менен жаштайыман эле 3-классымдан баштап эле самбо түрү менен машыкам, айылда баштагам негизи. Айылда самбо күрөшүп жүрдүк, кыргыз күрөш. Кантип келдиңиз самбого? Самбого айылда кичине башында байкелерибиз залга чыгып, ошолорго барып эле акырындан ошолор аркылуу эле бир аз күрөшүп жүрчүк. Анан аймактык арасында, айылдар арасында ошо мелдештерге катышып, жеңиштерге ээ болуп ошентип жүрдүк. Анан 2016 жылы ошо мен Москва шаарына эмгектенгени кеткем. Ошол жерге барып, анан ошол жерден кандайдыр бир эмнегедир Кыргызстанды мындай өзүмдү көрсөтөйүн деп ошол жерден ММА түрүнө өттүк спорт. Анан ошол жерден Москвадан именно ММА жака. Анда 4-класс болчусуз. Жок, анда 2016 жылы уже. Анан 2016 жылы ошондо баштадык ММА түрү менен машыгып. Аяктан бирок боевой самбого чыктым чемпионат мирага. Аяктан кичине даярдык слабыйраак болуп калып, анан аяктан 5-орунга ээ болуп калдык чемпионат мирадан. Анан аякта дагы иштеп, анан аяктан машыгып, иштеп, машыгып жүрүп, анан основной бөлүктү ишке коюп, көп машыкканга убакыт болгон жок. Анан кечкисин эле жумуштан кийин машыгып жүрүп, анан ошо былтыр 2019 жылы ошо толук чечим чыгарып, анан Кыргызстанга келип, ошо Fighter KG залына келгем. Ошол жака келип, ошоктон машыгып баштадым. Анан ошол былтыр 2020 жылы ошо 6 сентябрда профессионалдык беттешти өткөздүк биринчи. Жеңишке болдум. Андан кийин 10 декабрда мушташып, анда да жеңишке болдум. Анан 27 декабрда мушташып, анда да жеңишке болдум. Анан буюрса 6 мартта ушу Батыр башы уюмунда чемпиондукка мушташам. Ошол азыр ошол эле. Канчанчы жеңиштен кийин Чербек келип менеджер болду силерге? Эң биринчи Чербек байке ошо карантин убагы болду го. Ошол маалдарда августтарда ошо Чербек байке мага номеримди алып мага чалды. Ошо кел ушундай 6 сентябрда ушу бой болот UFC Global. Ошол жака кел, ошоктан сен өзүңдү көрсөт, анан дальше иштешебиз деп ошол Чербек байке биринчи жолу ошо августтун 1-инде ушундайда мага чалган. Анан келип экөөбүз таанышып, анан ошондон бери чогубуз. Азыр Кудай буйрса UFC'ге чейин барганга чейин чогулабыз. Шоу бизнес сөз менен айтканда продюсер болуп калат экенсиз сиз, негизи эле дал ушул ММА тармагында менеджер эмне жумушту аткарат? Анан негизи эле дал ушул кесипке кандай келдиңиз? Бул негизи сиз айткандар продюсер дегенде эле бул менеджер ММА эки мушкерди бири-бирине сүйлөштүрүп, ортодо кандай десем
эки жакты байланыштырган эме система болуп эсептелет. ММА тили боюнча айтканда. Анан мен өзү жаш сайын эле бокска кызыгып, спортко кызыгып, анан Бишкекке 2010 келгенбиз. Ошодон бери баягы Бусурманкул Абдибайыт уулу, Тилек Жээнбеков, Бека Омурзаков ошолор менен көптөн бери чогуу жүрүп, ошолор аркылуу ушул эме менеджерство тарабынан келип калдым да. Аларды жылдыз кылдыңыздар, эми жаңы жылдыздарды өстүрөйүн деп атасыз. Бул кийинки поколение буюрса астында балдар көп өтөт. Сонун жакынкы аралыкта боло турчу беттеш тууралуу айтып өтсөңүздөр. Жакынкы 6 март Батырбашы уюму чоң аренада Газпромдо өтөт. Анан Казак мушкери, азыр атын атабай эле турайыр, может трамбалып калат. Асанов Асхат чемпиондук уручун беттешет. Буюрса азыр ошонун астында иштеп атабыз. Жалпы канча беттеш болот? Жалпы 14 беттеш болот. 14. Главный бойго Исаков Бекзат келе албай калды, себептерге байланыштуу. Сол главный бой Асанов Асхат беттешет. Сиз негизи жалпы ушул мушкерлер менен иштешүүдө мындай иреттеп чыккансыз да. Кимиси менен иштешем, ким менен жок, кимдин келечеги бар, талантына да көз бактыңыз. Эмне үчүн дал ушул мушкерлерге тандооңуз түштү? Мен негизи эле Файтер клубунда Кенжебек Чекеров агай менен иштешип келатабыз. Биз бир клуббуз. Бизде ким кичине эле өсүп, өзүнүн кичине көрсөтсө, бизге айырмасы жок. Себеби биз бир клуббуз. Ошон үчүн бири-бирден алып чыгышка эме кылып атабыз. Деги эле ушул мушкерлер менен иштешесизби же кыласызбы? Жок, основной Файтер кейче. Анан дагы сунуштар болсо, алар менен дагы колдон келишинче жардамыбызды берип аракет кылабыз. Сонун. UFC деп айтып калдыңыздар. UFC-ге баруу үчүн эмне кылыш керек биринчиден? Анан негизи эле биздин мушкерлер менен UFC мушкерлердин айырмасы кандай? Жооп бере берсеңиз болот. Айырмасы чоң. UFC-nin эң чоң деңгээлдеги организация. Мисалы мен оюм боюнча алар мындай шоу көрсөткөн эле мушкерлердей сезилет. Биздин мушкерлер деле мындай күч физика жактан ошондой эле көрүнөт да, же жаңыланба? Ал жакта UFC уюмундагы мушкерлер алар бардык жагынан өнүккөн мушкерлер да. Эң биринчиден айтканда өзү негизи UFC-ге жазылыш үчүн, мисалы үчүн өзүңдүн мындай необычный жактарың болушун керек да, өзгөчөлүктөрүң, образың. Андыктан анан аяктан чыгып эле өзүңдүн мындай образдарыңды көрсөтүп, анан утулуп калсаң эгер беттештен, сен ал жакта көп узабайсың да. Ал жактан жакшы мушташышың керек, жакшы шоуда көрсөтүшүң керек да. Ал жакта алардын эми деңгээли биздикинен бир топ эле өйдө. Анткени алардын ММА негизи бул күндөн күнгө өнүгүп келатат азыр. Аябай алдыга оборот аябай көп алып келатат астыгачы. Анан азыр уже аякта көптөгөн биз билбеген приемдор бар, мисалы үчүн. Эми ал жерге жетсек да болот, аяк космос эмес, эми аякка деле буйрса, эми мындай буйрса жетип барабыз деген ишеничтебиз. Анан аякта ошо деңгээли ал аякта аябай өтө чоң. Ал деңгээлге буйрса кыргыз мушкерлеринин да жакындап калышты, буйрса жакында аяктан дагы кыргыз мушкерлери бар азыр. Мисалы Рафаэль Физиев, Валентина Шевченко чемпион налегче весте. Анан буйрса дагы биздин агаларыбыз ошолор барышат. Буйрса анан алардын аркасынан биз да барып калабыз. Буйрса анан ошо аякта көптөгөн немелери, мисалы үчүн аякта кандай десем, деңгээлдери өтө жогору. Бүт бойду башынан мушташкан жагынан баштап, шоу кылган жагынан баштап. Эми бардык жактан алардын байестер, UFC-нин байестери өтө эмес, мындай баары эмес, эми бар. Ошолордун саналуу арасындачы, мисалы өзүн жакшы көрсөткөн эмелерди алар өзлөрү чыгарып, ошолорду реклама кылып, ошо звезда кылышат UFC. Жылдызбек, айтсаңыз, негизи эле ММА тармагында машыгууда баягы атаандашка карап салмакты теңейсиздер, Сиз кайсыл салмак менен көбүрөөк беттешке чыгасыз, кайсыл салмак сизге ыңгайлуу? Анан эң көп деген салмак кошуу балким ыргытыгыңыз канча болду эле? Мен основной 72 килограммга түшөмүн, 72 килограммга мушташамын. Негизи салмагым ошол. Башка килограммга мушташа элекмин. Мушташа элексиз, Основной весим 75-76 болот. Салмагыңыз туруктуу элеби же? Туруктуу эле. Туруктуу эле. Сиздикичи? Мен 57 килограммга мушташам. Анан азыркы убакта эми мен 10 килограммга чейин салмак ыргытып кайра ушундай болот. Анан арыктап көрдүңүзбү жагы? Ушундай да, негизи. Өзүм 65-66. 47ге түшүп. Жок, 57 килограмм. Анан ошо кайра 57 килограммга чейин вести азайтып,
Анан кайра бойго мушташка чыкканга кайра ошо восстановление болуш керек, кайра 6-7 килограммга чейин болот негизи. Эми ар кимдики ар кандай бойдо ар кандай болуп калат ошо, меники ошо основной 6-7 килограммга чейин арыктап анан кайра. Ошол 6 мартта өтө турчу беттеш тууралуу сиздин атаандашыңыз таныкта? Жок. Анык эмеспи? Эми бул сүйлөшүүлөр болуп атат, пока неизвестно. Болбой калышы да мүмкүнбү? Жок, болот, беттеш болот, но бирок ким болушу азырынча кичине сыр бойдо калып атат. Мага негизи кызык да, ошол беттешке чыгууда кандай сезимдер болот сиздерде негизи? Эмнени сезесиздер, эмнени ойлоносуздар? Балким бир ырым-жырымдар барбы, музыка угасызбы же Желебек байке келип сиздерге баягы кинодогудай мотивация сөздөрдү айтабы? Эмнелер болот негизи ушу беттешке чейинки убакыт кызык да мага. Беттешке чейин ушул өзүңдүн иммунитетиңди көтөрөсүң, патриоттук ыйларды угуп, машыгып, основной мен өзүм ушундай беттешке чыккан маалда өзүм жеңил сезем да. Кыргыз элин ойлоп, ушул манас Октагонго киргендеби же? Ооба. Анан же эч нерсенин баарын унутам да. Ушул соперник экөөбүздү гана элестетем, башка эч кимди жок дегенди элестетип, өзүм ошондой жашайм. Анда коркуу сезим болобу негизи? Беттешке чыгарда? Башында болгон. Азыр жок. Азыр жок. Негизи баягы октагонго киргенден кийин көлөмү дагы кичирейип баштайт, убакыт өтпөй калат дейт. Ошол чынбы негизи? Чын негизи. Негизи октагонго эң биринчиден болуп мындай. Көбүнчө кире берсең, мисалы үчүн көнө түшөсүң да, биринчи ошо чыкканда мына беттешке чыгарда мындай кандайдыр сезимдер болот. Жакындарымды ушу мени үйрөткөн, мени машыктырган тренерлеримди уятка калтырып, утулуп калганды ойлоносуң биринчи. Көп жоопкерчиликтер мойнуңда болот да. Ошо бойго даярданган негизи оор нерсе да бул эми. Спортсмен болуш негизи оор да. Анан негизи биринчи эми мындай нерсе болот да. Бойго даярданасың, сопернигиң билинет, анан ага даярданасың, ал кандай эмнеде көбүрөөк иштейт, ошого мындай кандай кылып иштейбиз, геймплан түзөсүң мындайчы. Анан ошонун баарын түзүп, ошол үстүндө иштейсиң. Эң биринчи этап ошол болот да, даярдыктын. Анан экинчи этапта бул вести ошо көрсөтүлгөн лимитке алып келиш керек. Вести ошол эме 57 килограммга алып келип, вести ошо түшүрүш да бул өзү аябай оор нерсе, оор процесс. Андан кийинки ошол бойдун өзү. Барасың бойго, сен бизге уже билинет да. 3-чү бой же 5-чи бой, 5-чи парасыңар депчи. Анан ага чейин чыгып, сага чейинки паралар чыгып, уже эметип баштаганда уже кадимкидей толкундоо нерселер келет да. Мындай өзүңдү кандай десем, жакындарымды уят кылып, эмете албайын. Алар ишенип ушундай нерсеге эметип атса, алар баары телевизордо көрүп атышат, баардыгы эске келет. Жардам берип аткан байкелерди баарын эстейсиң, агайлардан. Ошолорду мындай эмет уят кылбайлык деп анан ошол нерседен үстүндө көбүрөөк ойлоном мен негизи. Анан ошол биринчи ошо киргенде ошо сүрдөөнөсүң, октагон кичирейгенсиз сиз айткандайчы. Анан кичирейип ушундай болот, анан соперник да башкачараак болуп, анан ошо көп эме практика жүзүндө көп эмелерге чыга бергенде ал нерселер кете баштайт экен да. Бетке бир жегенден кийин баарын унутасыз. Азырынча бетке жейлекпиз. Желебек мырза, айтсаңыз, Жылдызбек менен Аскаттын негизи өзгөчөлүгү эмнеде, кайсыл жактан күчтүү? Негизи булардыкы Жылдызбек основной стойкадан баягы основной удар менен тээп урганга основной шыктуураак өзүнүн жөндөмү. Биздин Конор экен да? Мындайча айтканда Конор болуп калат. Анан Аскаттын негизи базасы күрөш, грэпплинг, Fighter Cage командасы основной грэпплингге басым жасалат. Хабиб. Азыркы учурда уже эки бойдо уже стойкасын деле коюп калды, күрөшү деле сасы универсал болуп калды, мындайча айтсам. Негизи ар бир мушкер келгенде алдын ала ушундай бир өзүнүн ыкмасы болот да, күчтүү тарабыча. Башка мисалы күрөш тарабынан күчтүүрөөк деп атасыз, стойкада күчтүү деп атасыз. Башка бир ошол ыкмаларды өстүрсө болобу же болбосо акцентти ошол кыйын өнүккөн жагына коюш керекпи? Жок, негизи кандай жагы күчтүү болсо, слабый жагыны соперник билип калса, уже ал утулат. Сөзсүз эле. Ошон үчүн двусторонний иштешибиз керек. Күрөш болсо, күрөш жагында, стойка болсо, стойка жагында. Эки тарабы менен деле иштейбиз. Негизи
бул спорт түрүнө канча жаштан келип машыккан ыңгайлуу болот, туура болот? Анан мен билишим боюнча бир 30га чейин уланат, карьера жандан да өтө береби? Андан өтөт го дейм, 35-40ка чейин барып калат. 40ка чейин барат, а канча жашта негизи алектениш керек? Азыр бизде агайыбыз Кенжебек Чекеров 2-класс, 3-класстан баштап машыктырып атат. 6-7 жаштан? 6-7 жаштан уже башталып экен да. Машыгып аткан учурларда же болбосо беттешке чыккан учурларда жаракат алган кездер болду беле? Анан эң оор жаракатыңыздар кандай болду? Жаракат алган мезгил. Сиз алган эмессиз? Жок. Аскат сизчи? Бизде болгон негизи көп эле. Көп нерселер, мисалы үчүн Москвада ошо машыгып иштеп жүрүп, ошондо мындай любительский бой деп коет да, ошого даярданып атканда ошо мен ошо чыканак жакка эме болгон, травма болгон. Ошол бойдон эле чыгып, ал жактан жакшы бой көрсөткөнбүз анда. Беттешке чейин эле ошо даярдыкта эле болуп калат. Негизи мындай билбейм, ушулса көп айтыш кыйын, бирок профессиональный боец болгондон кийин көбүндө болуп турат травма негизи. Ал мындай ал күтүүсүз нерсе да. Ал нерсени күтпөйсүң. Жаракат, майда жаракаттар болуп турат. Мындай аябай мындай серьезный мындай травма боло элек, болбой эле койсун ошо. Туура айтасыз. Эфирист дагы аягына баратат. Сиздерге чоң рахмат. Азыр бир 2 микрофон алалы, кыска болушунча. Калуу тилек, балким жакындар көрүп аткан учур болушу мүмкүн. Айтып немет кылсаңыздар болот келесі. Мен биринчиден ушул кыргыз элиме салам жолдойм. Общий кыргыз элинде аманчылык болсун, токчулук болсун, тынччылык болсун. Мекени өздөнү көрсүн. Ушул Элек районунда мен атымдан чоң салам. Ата-энеме салам, тууган уруктарга, бир тууган мусулмандар общий баарына салам. Ошо бардык биринчиден ошо көрүп жаткан бүткүл кыргыз элиге салам. Ошо эл жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, өнүгүү болсун. Кечеги эле жаңы эле болгон президентибиз Кыргызстанды дагы жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошсун. Ошол баарыбызга ийгилик, үй-бүлөбүз менен аман эсен бололу, мекенибизде тынччылык болсун. Анан ошо Ысык Көл областынын Ак Суу районунун Тегишчил айылынын баардык тургундарына бизден чоң салам. Ошол аман бололу, бар бололу. Биринчиден НТ спорт жамаатына силерге ыраазычылык. Бизди ушинтип коноктоп, жакшы бизге жардамыңарды аябай эме кылганыңар үчүн. Экинчиден бардык спорт күйөрмандарга, деги эле спортчулардын бардыгына ийгиликтердин жылы болсун. Заманыбыз тынч, элибиз бакубат болсун. Чоң рахмат. Анда келерки 6 мартта болуп турчу беттешке ийгилик каалайбыз. Жакшы бир жеңүү менен буюрса дагы бир эфирден кезигет окшойбуз. Ошол беттештен кийин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде Асанов Аскат, Жумабаев Жылдызбек мушкерлер жана Курбанбек Уулу Чербек менеджер болду. Ийгиликтерди каалайлы жигиттерге. Ал эми биз эфирди улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар.